Достор, CSS макеттерге тиешелүү болгон бардык 3 бөлүктүн ар бирин карап өткөндөн кийин жана аларга тиешелүү болгон өзүнчө практикаларды кылып өткөндөн кийин келиңиздер биз үйрөнгөн нерсени башкача айтканда ушул акыркы бөлүктөгү CSS Grid боюнча алган билимибизди биздин проектибизге колдонуп өтөлүк. Биз акыркы жолу ушул CSS Grid HTML файлында иштеп, ушул баракчаны жасап өткөнбүз. Эми келиңиздер биз арткы кнопканы басып, же болбосо биздин ушул index HTML деген баракчабызды ачып, достор, биздин негизги баракчага баралык. Биз бул жакта акыркы жолу Flexbox'tu колдонуп, муну бул жерге оңдоп түзүлөрдү киргизген болчук. Келиңиздер, мен азыр браузерден өлчөмүн бир аз кеңейтип алайын. Биздин баракчабызды жакшыраак көрүнгүдөй кылып. Анан биздин баракчабызга, достор, көз жүгүртө турган болсок, бул жакта мисалы ушул үстүңкү main header деп аталган бөлүккө биз мисалы ушул программчынын журналы жана навигацияга тиешелүү болгон нерселерди эки жакка чачыратып коюш үчүн биз Flexbox'tu колдонгон болчук. Андан кийин ушул сүрөттүн жанында Асан Усенов деген сөздөргө бири-бирине мындай удаа жанашыш үчүн, жакшыраак көрүнүш үчүн буга дагы Flexbox'tu колдонгонбуз. Жана жалпы эле баракчанын макетин алып карай турган болсок, эң үстүнгө main header кеткен болчу, бул өзү эле кетет. Анын астындагы ошол артикль менен, негизги бөлүкчө менен ошол байланыштуу макалалар, бул кайсы бир row деген элементтин ичине киргизилип, контейнердин ичине киргизилип, анан булар баягындай бир өлчөмдүү сап болуп калгандыктан Flexbox менен биринин артынан бирин жайгаштырганбыз. Андан кийин мунун астында биздин ошол баардык уктар корголгон деген footer бөлүгүбүз жайгашкан, достор. Эми келиңиздер, биз азыр буга ушул баракчабызга гридтерди киргизелик, бирок биз баягы кээ бир жерде мисалы жөнөкөй макет же болбосо бир өлчөмдүү макеттердеги колдонулган Flexbox'tu калтырабыз дагы. Башкача айтканда ушул main header'деги ушул сүрөт текстеги Flexbox калынат дагы, же болбосо ушул байланыштуу макалалардын ар бир элементиндеги Flexbox'тор ошол бойдон калат. Биз болгону гана эки өлчөмдүү, башкача айтканда татаал макетке тиешелүү болгон ушул артиклдин, main header'дин, байланыштуу макалалардын баягы глобалдык аталык контейнерин кантип жайгаштырыш керек экендигине байланыштуу татаал макеттерди грид менен жасап өтөбүз. Келиңиздер, ал үчүн биздин CSS'ке өтүп алалык. Бул CSS Grid'ти жаап койсок болот. Эми биздин style CSS файлыбызга барып, достор, Flexbox'ко тиешелүү болгон кодду келиңиздер өчүрүп таштайлык. Ал үчүн ушул row'дон баштап aside, article, элементтер алынган нерсенин бардыгын Ctrl жана backslash кнопкасын басып комментарийге алып койсок болот. Негедир аз бир нерсе туура эмес болуп калды, анткени биз буга чейин кайсы бир комментарийди калтырып өттүбүз. Анан кайсы бир нерсени комментарийге алып жатканда анын ичинде башка комментарий болуусу уруксат эмес да, ошондуктан муну өчүрүшүбүз керек. Анан келиңиздер, бул жака дагы бир аз түшүндүрмө кылып, конспект кылып Flexbox деп эле жазып коелук. Андан кийин, достор, кийинки оңдоп түзөө иштерин кыла турган болсок, биз билебиз, биздин контейнер ошол биздин HTML'де контейнер деген глобалдык чоң контейнерибиз бар, анын ичинде бардык элементтер жайгашкан турабы. Анан биз ушул артикль менен aside элементин, aside эки баягы байланыштуу макалалар элементин экөөнү бир сапка жанаштырыш үчүн биз атайлап ушул бир кайсы бир div'ти row деген класс менен жазып алган болчук. Бул дагы азыр бизге кереги жок. Муну да келиңиздер, комментарийге алып коелук дагы. Бул жака дагы документация катары текст жазып койсок болот. Бир гана Flexbox командиры деп. Эми ушул div класс row'дун мындайча айтканда жабуучу тегин дагы комментарийге алып өтүшүбүз керек, достор. Муну деактивация кылып, мунун баарын сактайбыз дагы. Эми келиңиздер, гридке тиешелүү болгон класстарды жазып өтөлүк. Анын үчүн биз кайсы бир селекторлор жазышыбыз керек. Келиңиздер, ага чейин биз гридтер деп бул жака колдонуу деп комментарий калтырып коелук.
Анан биздин grid макетин киргизгенге тиешелүү болгон класстарды келиңиздер тандап өтөлүк. Эң биринчи кезекте бул биздин контейнер деген глобалдык аталык элементибиз. Бул биздин grid контейнерибиз болот. Келиңиздер, ал нерселерди жазганга чейин биз ошол маанилүү болгон мисалы main headerди бул жака жазып өтөлүк. Андан кийин биз элемент селектор боюнча article'ди тандайбыз. Дагы бизде aside элементи бар. Андан сырткары footer деген элементибиз бар достор. Ошолордун бардыгына келиңиздер тийиштүү селекторлорду жазып өтөлүк. Эми биз билебиз достор, кайсы бир контейнерди grid контейнерге айландырыш үчүн биз аныга display сыпатына grid деген маанини берип өтүшүбүз керек. Эгерде сактай турган болсок, эч нерсе болбойт бул жакта достор. Анткени биз билебиз, биз бай Flexbox'тун нерселерин алгандан кийин уже макетибиз бузула түшүптүр. Эми бул азыр маанилүү эмес, биз мунун бардыгын азыр оңдойбуз. Биз билебиз, бир гана display grid деп коюу менен биз өзүбүздүн максатыбызга жетпейбиз. Ошондуктан биз бул жака grid template columns деген сыпатты алышыбыз керек, дагы аныга канча мамыча бар экендигин атап өтсөк болот. Анан ошол ар бир тийиштүү мамычага биз кайсы бир пиксель бирдигин же болбосо fraction деген бирдиктеги туурасын аныктап өтсөк болот экен. Мисалы, биздин учурда мисалы aside элементи ошол келиңиздер, могул биз билебиз, бизге эки мамыча керек. Ал эки мамычанын биринчисинде бай негизгисинде чоңурагында негизги бөлүк, башкача айтканда биздин артиклибиз жайгаш керек. Анан анын чет жагында бир аз кичигирээк жеринде биздин aside элементибиз же болбосо байланыштуу макалалар жайгаш керек. Анын үчүн келиңиздер, мен мисалы 300 пиксель деп өйдөдө көрүп тургандай aside'дын өлчөмүн беребиз. Андан кийин мисалы калган бөлүктө бир fraction деп 300 пикселден ашкан кийинки бөлүктүн бардыгын биз ошол негизги бөлүкчөгө берип койсок болот. Эгерде биз муну сактай турган болсок достор, бир нерсе туура эмес иштеп кетти. Эгерде аз баракчаны карай турган болсок, негизи биздин ошол негизги бөлүк, ошол article деген бөлүк ошол биринчи мамычага жайгашыш керек болчу. Бирок ал негедир андай болгон жок, дагы биринчи мамычага биздин main header деген элементибиз жайгашып алыптыр. Ал эми калган мисалы aside элементи, мисалы байланыштуу макалалар, алардын бардыгы астыга түшүп кеттир да, эки мамыча бар да бизде. Мунун негизги проблемасы же болбосо муну чечүүнүн жолу ушул main headerге кайрылып туруп биз төмөндөгү жазманы жазып өтүшүбүз керек. Биз мындайча айтканда main headerди эң үстүдө жайгашсын каалап жатабыз, туурабы? Ошондуктан биз main headerге айтышыбыз мүмкүн. Main header, сен grid сетканын баштапкысынан баштап туруп, биринчи жана экинчи мамычаны ээле, дагы сенден башка эч кайсы элемент муну ээлебесин деп айтабыз. Анын үчүн биз билебиз, grid column деген ошол биздин сыпат менен биз кайсы бир grid элементти кайсы бир көрсөтүлгөн клеткаларга, мамычаларга жайгаштырып койсок болот. Мисалы, биз ошол биринчи сызыкчаны көрсөтөбүз, андан кийин backslash'ты жазып туруп, span деп туруп экини жаза турган болсок достор, көрдүңүздөрбү, биздин main header, ошол аз келиңиздер, просмотреть код кылып карайлык дагы. Биздин контейнерди баса турган болсок, main header ошол бирден баштап, ошол биринчи сызыкчадан баштап бизде жалпысынан эки эмне бар да, эки мамыча бар, көрдүңүздөрбү? Ошол мамычанын экөөнүн тең ээлеп калды, span жазыш менен. Же болбосо мунун башка жазуу түрү, биз билебиз, муну төмөндөгүдөй жазуу менен да жазып өтсөк болот. Альтернативалык түрдө grid column деп туруп, 1 деп туруп, backslash -1 дей турган болсок, дал ушундай эффектиге жетишкен болобуз достор. Андан кийин достор, эгерде мен азыр астыга скроллга турган болсом, биздин ошол footer'ды көрсөк болот. Анан келиңиздер, мисалы үчүн биз жака бул background color деп туруп, анын артына кайсы бир түстү берелик дагы достор. Мисалы 1098 AD деген көк түстү берип туруп карай турган болсок, көрдүңүздөрбү, бул биздин footer'ыбыз негизи башынан аягына чейин көрсөтүлүш керек болчу. Башкача айтканда, биринчи сызыктан -1 сызыкка чейин. Ал андай болбой жаткандыктан келиңиздер, биз азыр бул жака дагы жанагы
grid column биринчи сызыктан аягындагы башындагы биринчи сызыктан аягындагы минус биринчи сызыкка чейин деп баягы мамыча ок боюнча же болбосо вертикалдык ок боюнча ошондой деп сактай турган болсок, биздин футерыбыз ушундай болуп башынан аягына чейин жакшы болуп көрүнүп калды. Келиңиздер муну азыр алып салалык. Анан бул жакта дагы достор бир нерсе жетишпей тургандай, эгерде карай турган болсок, көрдүңүздөрбү, биздин баштапкы сайтыбызда буга чейинки абалында ушул байланыштуу макалалар менен негизги бөлүктүн ортосунда кайсы бир боштукча бар болчу. Келиңиздер биз ошол боштукчаны дагы берип өтөлүк. Ал үчүн биз билебиз атайын gap деген column gap деген сыпатты колдонсок болот. Биз бул жака келиңиздер 75 пиксель берип өтөлүк. Эгер сактай турган болсок, биз бул жака көрдүңүздөрбү 75 пиксель аралыгындагы, ошол башкача айтканда мамычалардын ортосунда 75 пиксель өлчөмүндөгү боштукчаны берип өттүк. Биз ушул горизонталдык ок боюнча же болбосо мамычалардын арасына ушундай боштукчаны берип алдык достор. Бирок кодду дагы байкай турган болсок, мисалы ушул программачынын журналы деген header менен артиклдин ортосунда кайсы бир боштукча бар экен, могу үстүдөгү сары түс менен боелгон боштукчаны биз CSS-тен берип жатабыз. Анан биз ушул блоктордун арасында же болбосо grid элементтердин тилкелердин арасындагы боштукчаны gridдеги болгон шаймандарды колдонуу менен, сыпаттарды колдонуу менен кылсак болмок. Ошондуктан биз азыр төмөндөгү нерсени кылабыз. Ушул main headerдеги margin bottom деген сыпатты азыр алабыз дагы, жокко чыгарабыз достор. Анын үчүн ушул өйдөгө бара турган болсо main headerдин селекторуна барып туруп, аны келиңиздер комментарийге алып коебуз. Эгерде мен сактай турган болсом, көрдүңүздөрбү, ушул header менен астыдагы биздин негизги бөлүктүн ортосунда эч нерсе боштук калган жок. Эми бул жака бир боштук алып келиш үчүн биз кайра ылдыйга чөз дагы grid контейнерге барып туруп, мурун column gap менен мамычалардын ортосундагы боштукчаны койгон болсок, эми азыр биз column row gap менен ошол саптардын арасындагы боштукчаны берип өтсөк болот. Аны үчүн келиңиздер row gap деп жазып алып туруп, бул жака 60 пиксель деп туруп бере турган болсок, көрдүңүздөрбү, биз ушул gridке тиешелүү болгон сыпаттарды колдонуу аркылуу бардык боштукчаларды берип өттүк дагы. Анан кийин баягы кодду анализдеп кайсы бир нерсени өзгөрткүбүз келсе, биз жөн гана ушул gridке тиешелүү болгон стилистикага барып оңдоп койсок болот. Анан мисалы кайсы бир marginди деп, кодго өйдөгө барып издеп таап аларды өчүрүп отурбастан. Бул мындайча айтканда көп жагынан алып караганда ыңгайлуу экен. Аз дагы ылдый турган болсок, биздин ушул аталган footer менен дагы негизги бөлүк жана aside байланыштуу макалалардын grid элементтеринин ортосунда дагы 60 пикселдик боштукча көрсөтүлүптүр достор. Андай кийин достор, аз байкасаңыздар керек, ушул жерде көрүп турасыздар, биздин ошол aside элементибиз же болбосо байланыштуу макалалар элементибиз башынан баштап аягына чейин ушинтип созулуп калыптыр. Мунун себеби эмнеде десеңиздер, биз мисалы мындайча айтканда демейдеги түрдө дефолт же болбосо орусча айтканда по умолчанию ушул клеткаларга алардын жайгашуусуна эч кандай бир сыпаттарды алардын маанисин бербей турган болсок, ал баягындай align items деген же болбосо justify items деген эмнелер бар турат, билесиздерби, баягы сыпаттар. Аны биз мурунку лекцияда өткөн болчук. Алар ошол бир тилкенин ичинде же болбосо клетканын ичинде элемент өйдөгө жайгашабы, ортого жайгашабы же ылдыйга жайгашабы же ушинтип чоюлуп калабы деген нерсесин мындай демейдеги маанини алып калат. Ал демейдеги маани stretch деген маани болчу. Анан биз азыр муну деген ушул демейдеги мааниден алып туруп, ушул байланыштуу макалалар элементин ошол өзү жайгашкан клетканын үстү жагына алып барышыбыз керек да. Ошондо биздин элемент мындай жетиштүү түрдө жакшы болуп көрсөтүлөт. Ан үчүн кандай кылабыз достор? Ан үчүн билебиз, биз ошол мындайча айтканда вертикалдык окко тиешелүү болгон жайгаштырууну башкарыш үчүн align items дегенге барабыз дагы достор. Бул ошол контейнердин деңгээлиндеги боло турган биздин колдонула турчу сыпат. Эгерде биз мисалы центрди таңдай турган болсок, эгерде мен муну сактай турган болсом, көрдүңүздөрбү, биздин байланыштуу макалаларыбыз ушул сап боюнча, горизонталдык сап боюнча
жайгашкан экинчи мамычанын так ортосуна жайгашып калды. Эмне үчүн ортосуна жайгашып калды? Анткени анын ушул мамычанын узундугу ушул артикль элементинин узундугу боюнча аныкталат. Анткени биз баягындай grid template rows деп атайын бербегендиктен ошол мамычалардын узундугу эң чоң контенти бар элементтин негизинде чектелип аныкталып калат экен. Ал биздин учурда ушул артикль элементинин узундугу болуп калат, достор. Ошондуктан негизи эле гридтерди колдонгондо көбүнчө баягы мамычалар деле көрсөтөт экен, grid template columns менен ошолордун өлчөмдөрүн. Саттардын өлчөмдөрүн болсо, же болбосо ошолордун өлчөмдөрүн көпчүлүк учурда көрсөтпөйбүз, ал көбүнчө баягы контенттин өлчөмү менен гана аныкталат. Эми келиңиздер достор, биз максатыбызга жетиш үчүн байланыштуу макалаларды center эмес start деп туруп берсек болот. Сиздер билесиздер, Flexbox'то биз flex start деп аныктамакпыз, бирок gridтерде биз жөн гана start деп аныктайбыз. Анан ошондой кыла турган болсок, бул өйдөгө барып жайгашып калат дагы. Анан биздин сайтыбыз бизге керектүү болгон, мындайча айтканда, көрүнүштү алып калды. Биз бул жакта ошол дагы баса айда кете турчу нерсе, достор. Биз мурун бир лекцияларда айтканбыз. Flex макети көпчүлүк учурда бир өлчөмдүү жөнөкөй макеттерди стилдегенге керек болот. Мисалы, андай мисалга биз ошол хедердин ичиндеги стилдөөнү макеттерди айтып өтсөк болот. Жана ушул мисалы тексти бар, сүрөтү бар, кайсы бир контент биринин артынан бири жайгаштырыш үчүн. Же болбосо ушул сүрөттөр, жанагы кичинекей бөлчөлөрдү Flexbox менен аныктап өттүк. Ал эми мындай татаалыраак макеттерди сайттын баягы жайгашуусун биз гридтер менен аныктайт экенбиз. Жана биз көрдүңүздөр, ушундай кичинекей эле код менен, достор, бизге керектүү болгон ушундай жыйынтыкка жетип отурабыз. Ошондуктан гридтер булар азыр заманбап, эң мындай ошол макеттерге абдан ылайыктуу келген ыкмалардын бири болуп эсептелинет экен. Ошол татаал макеттерге биз гридтерди колдонот экенбиз. Ал эми жөнөкөй бир өлчөмдүү макеттерге Flexbox'торду колдонсок болот экен. Ал эми биз мурун өтүп өткөн float'торду болсо, бул биз жөн гана эле мисал катары эле өткөн болчук. Аларды негизинен кайсы бир жаңы приложенияны веб тиркемени жасап жатканда колдонбошуңуздар керек экен, достор. Анан, достор, эми бул оор татаал темаларды биз аяктап өттүк. Макеттерге тиешелүү болгон буюрса, кийинки сабактарда ушуга тиешелүү болгон тапшырмаларды аткарып, бир аз практика кылып, алган билимиңерди бекемдеп аласыңар.